Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы товарга акы төлөө шылтоосу менен чет өлкөгө акча чыгарып кетип турган кылмыштуу топту аныктаганын билдирди. Аталган кылмыштуу топтун ишмердигинин жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 347 миллион сом өлчөмүндө ири зыян келтирилген. Ушул тапта тергөө иштери жүрүүдө. Бул схемага тиешеси бар кызмат адамдары жана акча каражатынын чоо жайы аныкталууда деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда 12 ноябрда акча каражаттарын тышка чыгарып кетүү боюнча шектүү кармалган. Анын бөгөт чарасы аныкталып, Бишкектеги номер 1 абакка камалды. Ноябрдын башында полиция Чүй облусунун аймагында ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп, атайын схема менен товар үчүн төлөм деген мыйзамсыз 180 миллион доллар акча каражатын Кытайга алып бараткан фактыны аныктаганын кабарлаган. Сурабалиева акча үнөмдөө үчүн Түркияга аттанган 3 атка минерди жөнөтпөй койду. Чакырган тарап жол чыгымдарын төлөп бере турган ишке түздөн-түз тиешеси бар 2 гана атка минерди жөнөтүүнү чечишкен. Вице-премьер-министр Сурабалиева бюджеттин каражатын үнөмдөө үчүн Түркияга иш сапарга камынып жаткан 3 атка минерди жөнөтпөй койду. Вице-премьер бул тууралуу Twitter баракчасына жазды. Анын айтымында 2021 жылы өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу иштери боюнча жолугушуу үчүн 5 адамдан турган делегация Түркияга барууга даярданып жаткан. Анын экөөнүн жол чыгымдары чакырган тарап төлөп, 3өө бюджеттин эсебинен бармак. Натыйжада чакырган тараптын эсебинен ишке түздөн-түз тиешеси бар маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары менен жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин директорунун орун басарын жөнөтүүнү чечишкен. Калганына көйгөйлөр бул жакта деле жетиштүү. Бюджеттик каражатты үнөмдөө майдан нерседен башталат деп жазган Сурабалиева. Көчмөндөр оюндары Түркияда быйыл күздө өткөрүлүшү керек эле, бирок коронавирус пандемиясынан улам кийинки жылга жылдырылды. Ага чейин оюндар 3 рет Кыргызстанда өткөн. Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттеринин ортосунда жетишилген макулдашуулардын алкагында Бишкекке Ташкенттен кезектеги гуманитардык жүк келди. Гуманитардык жүктү кабыл алуу аземине вице-премьер-министр Элвира Сурабалиева, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршид Мирзахидов катышты. Сурабалиева өкмөттүн атынан өзбек тарапка COVID-19 илдетине каршы күрөшүү боюнча чаралардын алкагында көрсөтүлгөн көмөгү үчүн ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында Кыргызстан жана Өзбекстан биргелешкен күч аракеттер менен COVID-19 эпидемиясына каршы күрөштө жеңишке жетишерине ишеним айтты. Жүктө бир жолу колдонулуучу мээлей 100 000 даана, бир жолку коргоочу комбинезондор 10 000 даана, коргоочу көз айнектер 2 000 даана, гепариндин 5 миллилиги 1 000 куту, ремдесивир 5 000 таңгак, COVID-19 вирусунун алдын алуу үчүн медициналык токтом 10 000 даана жана вирусту аныктоо үчүн тест 10 000 даана, бир жолку шприцтер 6 000 даана, тамчылатуучу каражаттар 20 000 даана экени маалымдалды. Чүй облусунун Аламүдүн районунун прокурору Эдилбек Стакеев жана анын орун басары башкы прокуратуранын өкүлүнүн өтүнүчү боюнча үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу 16 ноябрда Азаттыкка жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме билдиргендей, Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун 13 ноябрдагы токтомуна ылайык башкы прокуратуранын башкармалыгынын улук прокурорунун өтүнүчү канааттандырылып, алардын бөгөт чарасы катары келээрки жылдын 13 январына чейин үй камагы тандалды. Аламүдүн районунун прокурору жана анын орун басары дайыма пара алып жүргөнү аныкталып, кармалганын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына отургузулганын бул мекеме 12 ноябрда кабарлаган. УКМК Аламүдүн райондук прокуратурасында системалык коррупция тууралуу маалымат келип түшкөнү текшерүү учурунда мекеменин жетекчилиги карамагындагы тергөө башкармалыктары менен сүйлөшүп алып, кылмыш иши боюнча тигил же бул чечимди кабыл алыш үчүн акча талап кылып жүргөнү белгилүү болгонун билдирген. УКМКнын коррупцияга каршы кызматы бул факт боюнча сотко чейинки териштирүүнү жазык кодексинин пара алуу деген 325 беренесинин негизинде жүргүзө баштаганы маалымдалды. Коронавирус илдетинен бүгүн дагы 4 бейтап каза болду. Алардын экөө Бишкек шаарынан, дагы экөө Талас облусунан. Республикалык штабтын маалыматы боюнча апрель айынан бери жалпы курмандыктардын саны 1203кө жетти. Учурда стационарда 3279 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 64 адам канааттандырарлык, 2134 бейтап орто оордукта, 955 оор, 126 өтө оор абалда. Ал эми амбулатордук дарыланууда 4043 бейтап бар.
Илимпоздор белгилегендей, респиратордук вирустар алгач адамдын тамагын, кекиртегин жабыркатат. Ульма университетине караштуу медициналык борбордун молекулярдык вирусология институтунун окумуштуулары коронавирустун патогендерин организмден 97% чейин басып кое ала турган табигый азыктарды аныкташты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Илимпоздор белгилегенде, респиратордук вирустар алгач адамдын тамагын, кекиртегин жабыркатат. Адистер кара мөмөлүү четин менен анардын ширесин коронавирусту 97%, көк чай 80%, басаңдата турганын белгилешкен.